Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misirkeci kanalının kataloğçuları. 5 август 2022 жыл Ош обласы Өзгөн районуна караштуу Шерал айылында Камел агабыздын жанына келип калдык. Камел агабыздын дагы жакшы аты келип калыптыр. Бул ат сатууга коюлат экен. Ошол аттан сиздерге маалымат беребиз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми Камел агабыздан мурунку аттан бир сурап өтөлү. Өзгөчө түстө атты чыгардык эле. Бурул ат деп, чаар ат, чаукар деп ар түрдүү мындай түстө болгон да. Ошол ат сатылдыбы? Мен ошол күнү эле саттым атты. Ошол күнү эле сатылды. Бир өлкөлөргө берсем сатпайм, менчиге дедилер. Өлкөлөрүм жалган жакшы, аралаштырып бирөө апарып бериптир. Демек, насип кылган алыптыр да. Насип кылыптыр. Ал бала да жакшы пайдаланыпты. Жакшы. Берки бышты эмне болду? Быштыны үйрөттү азыр, улакка чабалып турсат. Аны демек өзүнө бирөөнү өзүмө алып калам дедиңиз эле, өзүңүзгө алып калат экенсиз да? Мына ат да жаман ат эмес. Мына ушул жаңы аттан сүйлөйлүчү эми. Бул ат азыр жашы кандай, кайсыл жактан келип калды сизге? Бул ушердин аты. Жашы 4 жашта 4-төн 5ке чыккан. Жамасы берди. Ат эми жакшы курч. Эми эси моктоп сатты, улагын көрмөкчү айтыш кыйын да. Аттын капатасын көрүп атасың. Жаныбардын сындары жакшы экен. Бою башы дегендей. Бабы деле турган ат экен. Парада кандай болду экен бул? Билбедим парадасын, түшүнө алдым парада. Өзүнүн аттарына окшошту. Кулагы кырпылуу. Менче ошол боюна караганда бир Польшандагы каныбардайды болот, э? Жок, ондай эмес. Бул ушул өзүнүн эле кара байырлаган. Өзүнүн эле кара байырдан дегенсиз, кыргыз жылкылары. Курч дагы. Чабыштан коркот болду. Бул палвандар коркпош керек да. Оозу катуураак экен аттын. Демек, быйыл дагы күзгү башталган улактарга салса болчу да, э? Улак болсо, ошо биз да улакты пайлап турабыз. Улакка бир салып көрсөкпү депчи. Эми азыр өзүң көрүп алсаң айтыш кыйын да. Аттын да көрүнүшү башка да аттын. Эми бир аз минип көрдүңүз да, э? Аттын курчтугу, эмелери аябай жакшы. Жулосу да жакшы. Камчы да көтөрө албайт экен. Демек, тизгин менен. Тизгин менен. Оозун кагып койгон. Жандар. Бою канча чыгып калат экен бул? 1.60-тан жогоруда. 1.60-тан жогору. Алиги Өзбекстанда лексиздин өзү. Ордан ыргытып койгон. Мына тумшуктары дагы жакшы аттардан айтып калат го, баягы кочкор тумшук деп, мына ошондой аттардан экен. Куйрук тумшугу айт. Куйрукту тик көтөрүп басат. Өзүнүн алып жүргөндөрү жакшы, жайдары жүргөн аттардан экен. Жайдар жүрөт, басып жоош дагы ат аябай. Суукту көрбөсө эле жоош. Эми мындай сиздерге жакындан бир көрсөтүп коелу. Кабак баштарынан көрүп алсаңыздар болот. Ден соолуктары, ичип жегендери кандай болуп атат? Алары жакшы, ден соолугу. Баары жакшы, э? Така болгон экен. Өзү такалады. Бул жака өзүңүз алып келгенден кийин такаладыңыз. Такалада жоош экен. Жакшы. Артынан да көрүп койсоңуздар болот. Чат аяктары жакшы. Негизи жайдары жүрөт экен, көрүп атасыздар. Куйруктарды көтөрүп, өзүн эркин алып жүргөн аттар. Чоң аламан улактарды да мына ушундай алып жүрөт десек дагы жаңылышпайбыз. Арканкы сол жан башында 120 деген табыросу да бар экен, э? Ошондой да болот, 120 анча кон завод деп айтам, андан билбесем мен. Мындай сиздерге артынан бир көрсөтүп өтөлү. 126 дагы окшойт, э? Айтор, ат жакшы экен, сындарын көрдүңүздөр. Агабыз айтмакчы, улактарга жакшы кирип жарап берген ат болгон болсо, бул аттардан көп бир ийгиликтерди күтсө болот. Илгеркилер атты карап туруп алчылар. Азыркыларда ат албай жатты да улагына гарантия дейт. Гарантияны Алла гана берет деп дейт. Бере албайбыз эч ким эмес. Эми азыркы жаштар айтып атат, гарантия дейт, гарантия деген Алладан башка эч ким айта албайбыз да. Туура айтасыз. Мисалы ушул ат менде аябай жүгүрүп атса, бирөө барганда жүгүрбөй коюшу мүмкүн. Ошондой да болот, э? Менде жүгүрүп аткан ат башкаларга жүгүрбөй коет. Мага жүгүрбөгөн ат башкаларга аябай күчтүү жүгүргөндөр болуп атат. Андайды көрүп атпайбызбы? Мен 2-3 атты көрдүм, ошо улагы жок экен деп саткан аттарын машинеге ташлагандар болушту. Эми атты тарбиядан
тарбияда. Биз өзүбүздөн күнөө издеп эле аттан күнөө издейбиз да. Жылкыны жакшы таптаса бардыгы жылкы жүгүрөт. Анан аттын таптоосун келтире албай анан не жаман, ат болбой калды. Ошол да. Анан гарантия сурагандар да болбойт да. Гарантия сураган ол өзүнө ишенбеген адам болот. Аттын мордасынан карап эле билсират, минип көрөт. Бир жагынан ушундай тоокел кылып алса дагы болот экен да, демек. Тоокел эмес, атты минип көрүп, ат өзү билинет. Улукка жүгүргөн ат өзү билинип калат. Жүгүргөн ат билинип турат. Мына менче өтө күчтүү чыга турган ат да. Негизи. Мага менин эмем оюмча. Эми башкалар кандай дейт билбейм. Аттын арабы сын сыпаты өтө күчтүү да. Эгер дагы бир аз бага турган болсо, жоон оруп бир топтордон чыкпай тура турган болот го дейм. Кийинки жылдан баштап жоон орот. Кийинки жылдан, Азыркы эмесине жоондугу аябай эле жакшы. Булар эки асыйны өтмөкөн жоо көчпөй элек да булар. Анан башы да кочкор туншуп, эми мындан ашык сында жылкы болбосо эле экен. Жаныбарда сында сөз жок. Мына ушундай агабыз өзүнүн бойлуу аттын жашоодо тажрыйбасынан бир аз бөлүшүп кетти десек да болот. Эми биздин көрүүчүлөргө баарыбызга эле кызык болуп атат. Былтыркы алгы сен гектирди билсең элексиң. Ооба. Бурак болгон ат ошол. Кийин кандай жүгүрдү, машинеге ташады, топулган атка ташады. Ошондой атты өзү тарбия кыла албайбыз да, анан атка күнөө коебуз да. Ана бышты, бышты дагы келе жатат бул жакта. Эми бул аттын баасын билеличи? Баасын канча деп турасыз? Эми азыр YouTube'га неге аттар чыкпай атат? Ат кымбат болуп атат, жакшы ат жок болуп атат. Туура. 5000 деп атабыз. Эгерде ат улакка жакшы үйрөнүп кетсе 5000 бул ат арзан. Базар баасы эле, базарда ушуларды 400-500 миң деп акырып атышат. Эми базардан алынган аттар эмес, базардан алып чыгып саткан аттар эмес. Булар үйүнөн алынган аттар да. Өзүңүз тандап көрүп, базарга өзү жакшы аттын өзү базарга түшпөйт атчы. Мыяка басып коюңуз бир өзүн калып. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 5000 долларга коюлду. Бардактан кылайсың. Жаккан болсо өзүңүздөр экрандан номерге чалып, же болбосо келип сүйлөшүп, атты минип көрсөңүздөр да болот. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кежи каналы. Биз менен ар дайым чогуу туруңуздар. Кийинки чыгарсарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар. Өтө сонун. Эки жака бирдей экен повороту. Келлесин көрөт, келле өтө күчтүү. Азамат.